Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Москвадагы мекендештерге жарыя. Алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция, рентген жана консультация акысыз, ишемби күнү УЗИ акысыз, ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Канттын Абдышата футбол клубу биринчи жолу Кыргызстандын чемпиону болду. Абдышата футболдук клубу өзүнүн 30 жылдык тарыхында биринчи жолу Кыргызстандын чемпиону болду. Сезон аяктарында команда 53 упай менен алдыга озуп, чемпион аталган. Ал эми Алай командасы 47 упай алып экинчи орунга айланса, алганын оюнчулары 42 жана Нефтчинин футболчулары 40 упай топтоду. 24 турдун жыйынтыгында Абдышата командасынын эсебинде 16 жеңиш, 5 тең чыгуу жана 3 жеңилүү бар. Былтыр команда Кыргызстандын футбол боюнча кубогун уткан. Элдик курултайга аймактардан делегаттар шайланды. Кыргызстанда 5 ноябрда биринчи элдик курултайга катышуу үчүн жергиликтүү жааматтардын курултайлары өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү курултайлар бардык облустарда, Бишкек Ош шаарларында, ошондой эле чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын арасында өттү. Жергиликтүү жааматтардын курултайларынын делегаттары Бишкек шаарында 25 ноябрда белгиленген биринчи элдик курултайга делегаттарды добуш берүү менен шайлашты. Ошондой эле биринчи элдик курултайда талкуулоого өлкөнү жана анын аймактарын өнүктүрүү боюнча негизги маселелер да бекитилди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык биринчи элдик курултайдын ишине 1074 делегат катышат. Административдик аймактык бирдиктерде 1036 делегат, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 28 делегат, диний конфессиялардан 10 делегат, административдик аймактык бирдиктерден делегаттар шайланат. 452 айылдык аймактын ар биринен 2ден 904 делегат, облустук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1ден 42 делегат, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, толугу менен 90 делегат катышат. Жогорку Кеңештин депутаты Максатбек Сарбагышев Ысык көл округун кыдырып эл менен жолугушуу өткөрдү. Жогорку Кеңешке номер 36 Ысык көл бир мандаттуу шайлоо округунан эл өкүлү болуп шайланган Максатбек Сарбагышев Ысык көл өрөөндө ар бир айылды кыдырып элдер менен жолугушууда. 4 ноябрь 2022 жылы Чоң Сарой айыл аймагынын активдери менен болгон жолугушуу өттү. Жолугушууда Чоң Сарой айыл аймагында орун алган бир катар жергиликтүү жана мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөр айтылды. Андан соң жергиликтүү тургундар эл өкүлүнүн алып барып жаткан иштери боюнча ыраазычылык билдирип, ак батасын берип, жооптуу ишине ийгиликтерди каалаган. Депутат Максатбек Сарбагышев жергиликтүү элге ден соолук жана тынчтык тилеп сөзүн жыйынтыктады деп айтылат маалыматта. Кадастр мекемесинин Бишкектеги бөлүм башчысы кармалды. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаардык филиалынын жер участогун каттоо бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда УКМК тарабынан мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюунун алкагында кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн кызмат адамдары тарабынан Бишкек шаарынын калктуу конуштарынын аймагындагы бир нече жер тилкелерин бөлүп берүүдө кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталды. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын кызматкерлери тарабынан мамлекеттик мекеменин айрым жетекчилери жеке кызыкчылыгын көздөп, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген социалдык маданий маанидеги объектилерди курууга арналган жер тилкелеринин укук берүүчү жана уруксат берүүчү документтерин мыйзамсыз түрдө жасап бергендиги тууралуу далилдер табылып алынган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголуп, 3 ноябрда кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаардык филиалынын жер участогун каттоо бөлүмүнүн башчысы кармалып, УКМК тергөө камак жайын убактылуу кармоочу жайына киргизген. Азыркы учурда бул мыйзамсыз иш-аракеттерди жасоого башка кызмат адамдарынын катыштыгын аныктоого иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Жогорку Кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Атакан Мадумаровдун саунадагы видеосу тарады. Facebook социалдык тармагына Илгиз Касымов аттуу жаран депутат Атакан Мадумаровдун саунада чыгып келе жаткан видеосун тараткан. Анда Facebook колдонуучу тарапташтары камалып жатса, Мобу Мадумаровдун сауналап жүргөнү чиркин деп билдирүү калтырган. Видеону сиздерге сунуштайбыз. Саунаға келген клиент ғана. Мұны сауналар көптір. Бұл Мадумаров бейт? Ғана. Көргісің? Мұна сенің текеден өткен тойты оқиды мен? Достар ғана болса, ұзырға сауналап жүреді. Бишкекте Орусиянын жаранынын бычакталган жансыз денеси табылды. Бишкекте Орусиянын жаранынын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Ленин райондук иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 3-октябрда болжол менен саат 13:15 чамасында Бишкек шаардык иштер башкармалыгынын 102 кызматына Бишкектеги Калга Киев көчөсүндөгү үйдүн жер төлөсүндө эркек кишинин жансыз денеси жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине барган милиция 1992-жылы туулган орус жаранынын бычакталган жансыз денесин тапкан. Аталган факт Ленин райондук иштер башкармалыгына катталып экспертиза дайындалган. Тергөө уланууда деп айтылат маалыматта. Жаш коррупционерлерге Нурлан Сулайманов уурдаганды үйрөтөбү? Эл күтүп атат. Нурлан Сулайманов куспай жүрөт. Кезиндеги коррупция кызматын кыянаттык пайдаланган деген беренелер менен кылмыш иштери козголуп, качып, бозуп да жүргөн. Азыр болсо министрлер кабинетинин башчысынын кеңешчиси майлуу тармактарды көзөмөлдөп алган. Кызы Жылдыз Сулаймановага, аялы Айнура Сулаймановага Бишкектин эң баалуу жерлеринен тилкелер катталган. Ал эми баласы Элдар Сулайманов Ошто 2 миллион долларга мончо салганын өзү интернет айдыңына жар салып айтып чыккан. Андан башка дагы 7 фирма үй бүлөлүк энчиде экен. Алардын уставтык капиталы 100 миллион доллардын тегерегинде. Көмүскөдө каткан байлыктары мындан көп го. Иши кылып мамлекеттик кызматта жүрүп баюунун үлгүсүн Нурлан Сулаймановдон жаш коррупционерлер үйрөнүшсө болот. Ал мамлекеттик казынага кантип кол салып кылмыш ишин 2 жылга жеткирбей эскирди деп жаптырып салганды да үйрөтсө, андан да жакшы болмок. Анткени Кыргызстанда баары сатылат эмеспи деп жазган Арба Кейжи сайты. Токаев Казакстандын президентинин ыйгарым укуктарын кыскарткан мыйзамга кол койду. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын кыскарткан жана аралаш шайлоо системасы боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазып чыкты. Бүгүн Казакстандын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча июнь айындагы референдумдун жыйынтыгында кабыл алынган бир катар маанилүү мыйзамдарга кол коюу иш-чарасы болду. Документтерде мамлекет башчынын жергиликтүү аткаруу органдарына жана жогорку соттор кеңешине карата айрым ыйгарым укуктарын, парламенттин сенатындагы президенттик квотаны кыскартуу, ошондой эле президенттин кызматка киришкен убагында айрым чектөөлөрдү киргизүү каралган. Конституциялык реформа Казакстандын тарыхында жаңы доордун башталышы болду. Ал акыркы 3 жылдагы саясий кайра курулууларды бекемдеп, мамлекеттүүлүгүбүздү мындан ары чыңдоо үчүн бекем пайдалуу түзүүгө мүмкүнчүлүк берди деген Токаев. Өкмөт Кыргызстандан сырткары буудай ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Кыргызстандан айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн, анын ичинде ташып чыгууга экспорттоого министрлер кабинети убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык-түлүк товарларынын рыноктук бааларды турукташтыруу максатында кабыл алынганы айтылды. Токтом менен төмөнкү иш-чаралар белгиленген. Кыргызстандан айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан тышкары ташып чыгууга, экспорттоого, реэкспорттуу транзитти, ошондой эле министрлер кабинетинин тарабынан көрсөтүлүүчү гуманитардык жардамды кошпогондо 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу тиркемеге ылайык белгиленсин. 2022 жылдын 1-ноябрынан тартып 31 декабрын кошо алганда Кыргызстан аймагынан тышкары ЭЭПке мүчө эмес мамлекеттерге буудай унун ташып чыгууга 100 000 тонна көлөмдө сандык чектөө белгиленсин. Кыргызстандын аймагынан тышкары ЭЭПке мүчө эмес мамлекеттерге ташылып чыгууга буудай унуна карата экспорттук квоталардын көлөмдөрүн экспорттун бажы жол жобосуна ылайык, тышкы соода ишинин катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрүүнүн эрежелери тиркемеге ылайык бекитилсин. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирери айтылды.